Баткен облусунда чек ара жаңжалынан жабыркаган жарандардын документтерин калыбына келтирүү иштери уланууда. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, МАМ каттоонун калктык каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Максат айылындагы жаңжал учурунда жоголгон ID паспорттарды даярдоого 27 арыз кабыл алышты. Бүгүн алардын 18-ине паспорт, ошондой эле 38 балага туулгандыгы жөнүндө жана 6 үй бүлөгө нике күбөлүгү берилди. Мындан тышкары жалпы жарандык паспорттарды даярдоого 5 арыз кабыл алынды. Аларга жаңы биометрикалык паспорттар даяр болушу менен берилет деп айтылат билдирүүдө. Максат айылынын тургундарына документтерди Лейлек районунун акими Алмазбек Рахманкулов жана айыл башчысы Максат Кубатбек Нышанов расмий тапшырышты. Кыргыз-тажик жаңжалы учурунда жапа чеккен жарандар үчүн бардык документтер МАМ каттоонун кызматкерлеринин эсебинен акысыз даярдалат. Кыргызстанда 19 майга карата коронавирус дагы 253 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда, Бишкекте 120, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 84, Нарын облусунда 5, Ысык көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 7 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 315 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 174, Ош шаарында 16, Чүй облусунда 73, Ош облусунда 5, Нарын облусунда 11, Ысык көл облусунда 26, Жалал Абад облусунда 10 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 3, Ысык көл облусунда 1, Талас облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1569 бейтап, амбулатордук түрдө 2427 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1065 бейтаптын абалы орто оорлукта, 408 адамдын абалы оор жана 86 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4558 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4497 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 101219 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 94483 киши айыгып чыкса, 1725 адам каза болду. Бишкек шаарынын аймагында 2021 жылдын 4 айында 845 жол кырсыгы катталып, 1084 жаран ар кандай жарааттарды алышкан. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынын басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, жол кырсыктарынан 19 киши каза болгон. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7 учурга аз. Ошондуктан Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмү жана батыш автобекеттерде, Ош жана Аламүзүн базарларындагы алыскы аймактарга каттаган таксилердин айдоочуларына жеринен жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жолугушуу учурунда кызматкерлер автоунаалардын техникалык абалы оң абалда болуусу, жарык берүүчү, үн чыгаруучу каражаттардын өз нугунда иштөөсү жана айдоочуга каттамга чыгуу учурунда уктап эс алып, психологиялык жактан даяр болуусу эскертилди. Чек ара аймактарында иштеген мигранттар милдеттүү түрдө патент алышы керек. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирүү таратты. Салык кызматы Кыргызстандын иш берүүчү жарандарынан эмгекчи мигранттарды жалдоодо алардан ыктыярдуу патент талап кылууга чакырат. Ыктыярдуу патенттин негизинде салык төлөөсүз иш жүргүзүлгөнү аныкталса, бузуулар жөнүндө кодекстин 57 беренесинин 2 бөлүмүнө жана 217 беренесинин 1 бөлүмүнө ылайык Ички иштер министрлиги 10 000 сом, салык кызматы 3 000 сом айып салат. Эске салсак, 2021 жылдын апрелинен тартып өсүмдүк өстүрүү, курулуш жана мал чарба, ошондой эле жекече тейлөө боюнча башка кызматтарды көрсөтүү жааттарында иштөө үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан жалданган чек ара аймактарындагы эмгек мигранттар ыктыярдуу патенттин негизинде иштей алышат. Патентти аймактык салык органынан сатып алуу керек. Патенттин суммасы 30 календарлык күн үчүн 800 сомду түзөт. Мында чек ара жанындагы эмгекчи мигранттар Кыргыз Республикасынын салык салуу жана тышкы эмгек миграциясы чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында визасыз режимди колдонуу мөөнөтү ичинде патенттин негизинде жеке эмгек ишмердигин жүргүзө алат. Бишкек мэриясы акыркы коңгуроону санитардык нормаларды эске алуу менен салттуу режимде өткөрүүнүн алгоритмин иштеп чыгууда. Бул тууралуу шаардык муниципалитеттин басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, акыркы коңгуроо 100% салттуу режимде өткөрүлөт деп айтууга азырынча эрте.
Бирок иш-чараларды бардык санитардык нормаларды эске алуу менен өткөрүүнүн алгоритмин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди, деп түшүндүрдү мэриядан. Эске сала кетсек, акыркы чечим Билим берүү жана Илим министрлиги, Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мамлекеттик борбору менен биргеликте кабыл алынат. Мындан мурда Билим берүү жана Илим министрлиги акыркы коңгуроо салттуу режимде өткөрүлбөй турганын, бардык иш-чаралар онлайн форматта өткөрүлө турганын билдирген. Маалыматка караганда, куттуктоо программалары облустардагы Бишкек жана Оштогу билим берүү борборлору 15 мүнөттүк кылып даярдашы керек. Эфир убактысы буга чейин ЛТР жана Илим билим телеканалдарында 25 май саат 10-дон 12:30-га чейин бөлүнгөн. Ошондой эле бул жылы бүтүрүү кечелерин өткөрүүгө дагы тыюу салынган. Мобилдүү топтор коомдук транспортто санитардык эрежени сактоо боюнча иштерди улантууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма-сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда, коомдук транспорттарда санитардык нормаларды сактоо боюнча текшерүү троллейбус башкармалыгынын директору Талант Капаровдун катышуусунда өттү. Санитардык текшерүүлөр айдоочулар жана жүргүнчүлөр менен түшүндүрүү маектешүүлөрү, адамдар көп болгон аялдамаларда болуп өттү. Шаарда 124 троллейбус текшерилди. Негизинен жүргүнчүлөр бет каптагынуу режимин сактабаганы байкалды. Мындай рейдтер жумасына 2 жолу жүргүзүлөт, деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, санитардык текшерүүнүн максаты шаардыктарга бет каптагынуу режимин жана аралыкты сактоону, колду антисептик менен тазалап турууну эскертип туруу болуп саналат.